Bismillahirrahmanirrahim. Jarir radıyallahu anhu kızmatçısın bir at satıp kelүүsü üçün bazarga jiberedi. Kızmatçısı bazarga barıp bir attı 300 dirhamga süйлöşüp attın akçasın berүүsü üçün kızmatçısı at eesinin atı menen koşo Jarir radıyallahu anhu'nun aldına erişip geledi. Jarir radıyallahu anhu atqa qarap attın eesine 300 dirham atыңды, ошол 300 dirhamдык атыңды 400 dirhamга сатасыңбы дейт. Жанагы ат ээси өзү 300 dirhamга сатты атты. Бирок Jarir радıyallahu anhu дагы üstüne 100 dirham кошуп аттын ээсине 400 dirham берем атыңа dedi. Ат ээси кубанып кетти. Анан дагы 100 dirham берем деп 500 dirhamга көтөрдү, ошентип 800 dirhamга атты көтөрдүм. Атты баасын 800 dirhamга көтөрдү. Анан атты натыйжада 800 dirhamга сатып алды. Мына ошондо кызматчысы жана башкалар Jarir радıyallahu anhu'дан сураган экен. Эмне үчүн 300 dirhamга келишкен атты сиз 100 dirhamдан кошуп отуруп 800 dirhamга сатып алдыңыз деп сурашканда айткан экен. Мен пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга мына ушундай байат бергенмин, ар бир мусулманга калыс болуу үчүн дейт. Мен ар бир мусулманга калыс боломун деп пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга байат бергенмин дейт. Ушул атты мен баасы 800 dirhamга арзый турган ат экен. Мына ушул атты 800 dirhamга сатып алуум, ушул баада сатып алуум башка бир мусулманга карата калыс болуум дейт. Азыркы кезде биздин жашоодо кээ бир тааныш билиштер, мисалы үчүн үй сатып алса же машина сатып алса, куллуу болсун, берекелүү болсун, куттуу болсун деп айтсаңыз, арзан үй чыгып калды, арзан машина чыгып калды, сатып алып койдум дейт. Мисалы үчүн бирөө 10 миң долларлык машинасыны алып чыгып, кыйналгандыгы себептүү же карызы себеп сатып жаткан болсо, муктаждыгы себеп 10 миң долларлык машинасын сатып жаткан болсо, аны барып, анын муктаж экендигин, муктаж болуп сатып жаткандыгын билип туруп, анан аны дагы түшүрүп 8 миң доллар беремин деп, андан да түшүрүп 5 миң долларга сатып алгандар бар. Бирөө өзү негизи үйүн кыйналып сатып жаткан болсо, же машинасын кыйналып, муктаж болуп сатып жаткан болсо, өзү бир мусулманга жардам берүү керек, же карыз берип туруу керек. Эми ошол эч бир жол таппай, акча таппай, анан машинасын сатып жатса, машинасы 10 миң долларлык болсо, ошону дагы түшүрүп 5 миң долларга сатып алуу, уруп түшүрүп отуруп муктаж адамды. Анан сатып алуу, бул албетте башка бир мусулманга карата калыс болбоо. Мына ушул нерсеге соодаларыбызда көңүл бурсак. Аллаху алам бис-савабы.